Мына ушу койлорум жайытка чыгып атат. Адал отун жесин. Ушу мал болсо дагы малга да адал нерсе каалайбыз. Ошо кээде газ токуйбуз. Газсыз кээде жамгыр жаап эзилип кетет ал жердечи. Силерге дагы ушу бир ырдап берип коеюн. Карап эле тургум келет талыкпай. Кенжебай Байкулуев 39 жашта. Ал Алай районунда туулган үй бүлөлүү 3 баланын атасы. Көп жылдан бери ал Кара Шоро жайлоосуна элдин койлорун алып чыгат. Ал бир сезондо жайлоого 1000 чукул кой алып чыгат. Жашоосуна ыраазы болуп, балдарымды адал тамак менен багуу башкы максатым деген ал көп жылдан бери Өзгөн районунда жашап, чабандык кесип менен алектенет. Ушул жерде баягы тиргиликтейт, рызкы буйруган жердейт. 2 жылдан бери ушул жерде мал карап ушундай тиргилик кыламын. Анын жумушу карга жер чокуу электе, тагыраагы таңкы саат 4тө башталат экен. Биз таң ата электе саат ушу 4тө кетебиз, кой жайып. 10-11де келебиз, чай ичебиз, кусак тоебуз алып, кайра саат 3-4дө жаябыз. Ошо боюнча таң атсаң жүрө беребиз талаада. Кээде гана келебиз чатырыбызга, түнү жаябыз. Койду эрте менен жаюунун да өз себеби бар. Анткени алар эрте туруп жайылып кетүү ыктымалдуулугу бар. Мындан улам чабандар койлорду эрте жайышат жана эрте жайытка жайылган койлор семиз, эттүү келет экен. Бул эми сыр эми ошол баягы кой түнү жакшы оттойт. Күнүскө чейин кой оттойт дагы. Күнүскө чейин кой жакшы оттоп, кой ошондон семиз болот. Күнүскөдөн кийин койду золуктасаң оттобойт, топтолуп жүрө беришет чуркапча. Анан кийин ошо кечке күн ысык болот да, беттен кийин деле. Күн отурганга чейин жайабыз, анан түнү дагы кой жакшы оттойт дагы. Ошодон баягы койлор семиз келет да, жайлоодон. Ошол үчүн биз баягы күндү түнү кайтарабыз да, көп ошондой убакыт бизге туш келет. Жаан болобу, күн ачык болобу, күнү түнү кайтарабыз. Кээде түнү таппай болгон күнүбүз болот, кой жайып кетип атып жогото беребиз. Ар бир жумушту сүйүп жасасаң ал жеңил болот деген чабан кой кайтаруу мага жагат, эгер жакпаса аны мен кайтарбайт болчумун дейт. Ушу 7 жылдан бери ушу кесибим, эгер бул кой кайтаруу мага жакпаганда мен чыкпайт болчумун. Койчу депчи. Кой кайтарганда мындай зергүчтүү учурлар болот да. Ооба. Койду кантип кайтарасыз? Кой кайтарып, жайып жүрүп, ошо кээде газ токуйбуз. Газсыз кээде жамгыр жаап эзилип кетет ал жердечи. Тез эзилип кетет. Анан көп мажбур ырдашка туура келет да. Бакыр кыйкыр ырдайбыз. Себеп биз ырдаганыбызда чөөр болобу, түлкү болобу, карышкыр болобу качат дегенибизди угупчу. Анан ошо көп ырдап, көп эме кылып, ырдайм өзү, бирок мен жакшы көрөм да ырдаганды, эме кылгандычы. Анан ошо коюмду жайып коюп, көп менин убактым 5 айым. Кеми бир 4 айым ыр менен өтөт да, күн түнчө. Анда ырчылардын ырларын бүт эле билет экенсиз, каяктан жаттайсыз ырларды? Эми ырларды мен телефондон угам, телевизордон угам дегенде жаттайм да. Гезит окуйм деп айтып калдыңыз да. Гезиттен жаңылыктарды окуп турасыз, анан кандай жаңылыктарды окуйсуз? Мен саятка кызыкпайм дагы, саясат сурабайм дагы. Себеп бул саясатка аралашкым келбейт, саясатты уккум келбейт да. Мына ошол эле биздин пулябыз чечип берсе, бизге ошол эле жакшы. Анан кийин бул саясат эмени болбойм, мен ошо кызыктуу окуяларды, анан илгерки өткөн нерселерди окуганды жакшы көрөм. Эски ата бабадан калган эмелерди уккум келгенди жакшы көрөм да. Өзүм ырдаганды жакшы көрөм деп да айтып калдыңыз. Анан жаш кезиңизде ким болгуңуз келди эле? Ырчы болгуңуз келди? Мен өзүм жаш кезимде 9 класстан автотехникумду бүткөнмүн. Ошто телекомдо 5 жыл иштедим, связник болуп. Андан кийин автодорога жол боюнча инженер болуп иштедим, сварщик болуп иштедим, Карастан мелкомнетте иштедим. Анан келип ушул койду кайра тандадым да, ушул мал чарбаны тандадым. Мына ушу койлорум жайытка чыгып атат. Адал отун жесин. Ушу мал болсо дагы малга да адал нерсе каалайбыз. Койлорум жайылып ушу жакшы адал отун менен тоюп, насип баракасы менен болсун ушу малдар. Мен ушинтип кой жайып чыккандан кийин зергем, талада жүрөм. Көчө ушу ырдайм, ыр менен убактым өтөт. Силерге дагы ушу бир ырдап берип коеюн. Ушул жерде мал кайтарып жүргөндө жайда көп ырдачумун. Карап эле тургум келет
талықпайын, сенің қолың аппақ жұмсақ мамықтай, жүрегім жұмсақ болып қолыңдай, жүрсең болып сүйгенімді анықтай. Бұл басы ырдағанда адам үнің буылып кетеді да, мындай тұрып эле ырдап берейин а. Жайыт тосулуу болсо койду жайып коюп китеп окумакмын деген ал койлорумду жоготуп албайын деп тынчсызданып тынч отурууга убакыт болбойт дейт. Бирок бизде баягы жайыт тарлыктан биз китепти окуй албайбыз. Чында отуруп чайыбызды жакшам иче албайбыз да, бизге кошулуп кетпесин деп эси дарыз ой менен болобуз. Бирок айла жок, кошулган күндөр болот, жоголгон күндөр болот, тапкан күнүбүз болот, таппай калган күнүбүз болот дегендей. Кара Шоро жайлоосу Өзгөн районуна карайт. Ал Оштон 130 чакырым, Жалал Абадтан 110 чакырым алыстыкта жайгашкан болсо, Өзгөндөн 75 чакырым аралык алыстыкта жайгашкан. Алыс жолго элдин коюн айдап чыккан чабан жолдо өтө көйгөйлүү маселелер бар экенин айтып берди. Айтымында алар элдин малын унаа жолунда айдагандыктан көбүнчө унаа айдоочулары койлорду коюп кеткен учурлар катталат экен. Бул биз үчүн чоң чыгым дейт чабан. Биз ушу жолдо келатканда жол тар, койлорубузду машина урат, жылкыларды машина урат. Кыйынчылык ушул биздики. Анан кийин эмне дейбиз, баягы жайлоодо жайытыбыз тар. Жайытыбыз аябай тар. Бир эле мындай бетти 3 чабан, 4 чабанга берип коет, жоголдубуз көп болот. Ояктан келат, ушу жолдо келатканыбызда чарчайбыз. Жакта уктап калабыз, кээде уктап кетебиз эми чарчаганыбыздан. Ошол деген нерсе бул жол азабынын бизге жардам нерсе жоктугуна байланыштуу. Койлорду камап, отуруп чайпай ичип, тамак турган жер болсо бизге жакшы болмок жолдо. Күнү түнү уктабай, күндүзү кечке мал айдайбыз, түнү таңатча малды карайбыз, уктамай жок, уйку жок. Ушул биздин эмебиз, кыйынчылыгыбыз. Былтыр келатканыбызда көмүр жүктөгөн КАМАЗ 2 койду уруп кеткен. Катта койлор болчу. Уруп кеткенден кийин аны биз КАМАЗге бердик, төлөп бересиңер деп. Берсек, ал чоң койду урган болчу, кийин биз мага кичинерээк 2 кой алып келип берди. Муну ордун аласыңар деп. Эми ыйманды баягы адамдар аркылуу болот эмеспи? Ыймансыз токтойт. Эми бул техника экен, эми жол экен деп келишет. Керекке кетип калгандар болот, токтобойчу. Анан эми бул баягы узак жолдо 2 адам, 3 адам айдап жолго чыгабыз. Бир кой аркада калып кетет, бирөө алда чыгып кетип калат. Кээде жалгыз адам айдап калабыз да 500-600 койду. Ошол маалда бизди баягы урушкан, кыйкырган шопурлар болот. Коюң айда, чекеге чык. Алың жесе айдабайсыңбы? Неге жүрөсүң депчи. Бизге ушул кыйынчылыктар чечилип берсе, эң эмес ушу баягы жолдо дам алган жерибизге шарт түзүп берсе, ошол бизге жакшы болмок. Көп койго кошулган күндөр ham болот. Мен быйыл жайлоого чыкканымда быйыл кошподум, Кудайга шүгүр. Былтыр бир адамга кошуп алып, биз мына краскалар турат го башында. Ушу краскалардан таныйбыз. Анан краскасы өчүп кеткен болсо, эндери бар, прикалары бар. Ошодан таныйбыз. Анан кээде окшош койлор болуп калат да. Ал койду таны албай калабыз. Ал койдучу бирөө экөө танылбай калат. Анан эгер мен тааныбаган койду наркы киши таанып калат, наркы чабан. Ал тааныбаган мен таанып калам. Ушундай эмелер болуп бөлүп алабыз. Анан кээде койлор ошо калып кетет да. Калып кеткенде бизге биз айтабыз, кел ушундай кой жүрөт. Тетрадын алып кел, прикасын көрөлү, прикалап алайлык деп бизге биз кабар беребиз. Эми мына 100 сомдон боло турган болсо, 10 кой деген бул 1000 сом пул да. 5 ай катарса 5000 сом пул, мындай айтканда. 100 коюм 10 000 пул. 500 коюм 50 000 пул. Мунун арасында айына ичип жегеним бир 20-30 000 жөн эле кирип кетет да. Продуктума ичип жегениме кирет. Ал жерде ичесиң, жейсиң, өтүп алабыз, башка кылабыз. 20-30 000 калат.
3 кой жогото турган болсоң, азыр 12 миңден 36 миң пул болот да. Мен ал 30 миң иштекеге жетпейт да. Каарманыбыз өз кесибиндеги кызыктуу учурларга да токтолуп өттү. Бир жолу саат 9-да кечип кирип калганда коюм жайып чыгып жөнөгөмүн. Кой меришип кетип атканмын. Жыгылдым, фонаригим сынды. Кой жайып кетип атып. Ошондо түнкү саат 1 болчу. Кыдырып жүрөдүм, эми ушундай эңгетте талады эми жайытым. Оягына бардым жок, биягына бардым жок. Таң аппагат. Кырга чыгып отурдум акыры. Кыйкырам эки акыя башкыр келип койду талап кетпесин деп. Таң ата калганда отурсам, коюм 10 метр пасимде жатат, шаарлапчы. Эч ушул кызык окуя болду да, таганча кезде таппай алам, 10 метр пасиме тагып саарлапчы. Эми бая бул дабыр шуурба, шамал болот, башка болот, койдун баскан окшош болот, билинбейт экен да. Коюм буяк кетсе мен буяк кетип, буяк кетсе коюм буяк кетип. Кызыл гүлдү жайнаган жамалыңды жигербесем арманда каламынбы, кезигиге бир келсек эмне болмок, жаштыгыңды ушунча аядыңбы, аядыңбы, аядыңбы. Жашыл гүлдү жайнаган жамалыңды